Ассаламу алейкум, жалпы мекендештерим. Жана Адахан Мадумаровду колдогон мекендештерге өзгөчө салам. Мен сиздерге кайрылып атканын себеби кимде ким соц тармактагы жаңылыктарды калтырбай көрүп аткан болсо, Мадумаров интервью берди. Бул плас шайлоонун аягына чейин бара турган өзүнүн оюн, өзүнүн көз карашын айтты. Ошону баягы Кыргызстандагы тууганыңыздарга, бир тууган, бүт эле ошо тааныштарыңыздарга жеткириңиздер. Өзүңүздөр баарын көрүп атасыздар. Бул элдин тандоосу меселе, бул Атамбаевдин жеке өзүнүн киришүүсү менен, ошол Атамбаевдин колдоосу менен бул ыплас шайлоо болду. Бул бийликтин шайлоосу болду. Эми көрөбүз кимдин жүзү канчалык деңгээлде, кандай экенин. Баягы 200-дүүлөрдүн чыныгы жүзүн көрө турган убакыт келип жетти. Оппозициямын деп жасалма оппозиция болгондорду бүгүн эми көрөбүз. Ким чындап эле элдин адамы, ким өзүнүн бизнесин ойлоп, же болбосо бийликке сатылып, бийликке баш ийип бере турганын эми бүгүн көрө турган, эми бир чындык менен жалгандын ортосунда күрөшө турган убакыт келип жетти. Ошондуктан урматтуу мекендештер, чындык менен жалгандын ортосунда күрөш жүрүп атканда баарыбыз эле ошо колду кушуруп отуруп албастан, ошо Кыргызстандагы тааныштарыбыздарга мен үстүдө айтып өткөндөй баарын айталы, дейли, жеткирели. Анан ушул Россияда жүргөндөр дагы колубуздан канчалык деңгээлде бир жардам келет, эмне кыла алабыз, ошо соц тармак аркылуу болсо дагы бүт баарына бөлүшүп, ошол кабарларды жеткирип туралы. Мына биз дагы колдон келген жардамыбызды кылдык. Россиядамын деп эле жөн эле жүрүп, мындай кайдыгер карабастан, колубуздан келишинче болгон бир мүмкүнчүлүгүбүздү ошол Мадумаровго мындай айтканда агитация жүргүздүк. Эми баягы жалган бийлеп бир жанагыдай бир элдин эмес, жеке өздөрүнүн камын ойлогон адамдар бийликте тургандан кийин бул элдин тандоосу болбойт экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен муну айтпасам деле бул баарына белгилүү. Жана андан башка ошол утулуп калган Сариев, жана Улукбек Кочкоров, Өмүрбек Бабанов, ошолордун колдоочулары алар деле ызаланып турган кези, эми бул президенттик орун бир эле орун экен. Бирок ошого татыктуунун татыктуусу чыныгы элим, жерим деген адам келсе жакшы болмогулу. Тилекке каршы биз күткөн, биз ойлогондой болбой калды. Мен эми кандай десем, баягы буга чейин дагы ошо шайлоодон кийин ошол таң эртелеп жумушка кетип атып, ушу ызаланганымдан улам видео чыгарып аттым, башка кылып аттым. Баягы чындык сүйлөнбөй, чындык тебеленип калып аткан жерде бул мындай көздү жумуп отура албайт экенсиң. Баягы чындык, Кыргызстанга келген чындык реанимацияга түшүп калды десем, көпчүлүк мекендештер аны түшүнүп түшүнбөй өздөрүнчө баягы соц тармактарында азыр обсуждение болуп аткан кез экен. Ошондуктан баарыңыздарга кайрылып кетет элем. Биздин максат бир эле максат болуш керек. Бизде күчтүү Кыргызстан, күчтүү Кыргызстанды куруш үчүн күчтүү лидер керек. Ошол күчтүү лидерди колдош үчүн күчтүү чыныгы кыргыздын уулумун, элим, жерим, мекеним, келечекте менин балдарым татыктуу Кыргызстан деген мамлекетте жашасын деген кыргыз жигиттер жана кыздар, ошолар биз биригишибиз керек. Анан кечээ биз көрдүк, биз көпчүлүк адамдын жүзү ачылып калды. Биз сыймыктанган, спортто жүргөн, же болбосо бир башка бизнесте жүргөндөр ким кимди колдоду, ким кандай, бүт баары айдан ачык көрүнүп калды. Эми мына азыр көрөбүз, ким оппозиция, ким бийлик позиция, ким позиция, кечирип коесуздар. Азыр эми чындык менен жалган күрөшө турган убакыт келип жетти.